Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу чакырылгандар, бүгүнкү өкмөттүн жыйынын күн тартиби силерге тапшырып берген. Бүгүнкү күн тартибинде 3 маселе коюлуп атат, баары эле көйгөйлүү. Кандай сунуштар болот күн тартиби боюнча? Рахмат. Урматтуу Жомарт Кайыпович, үчүнчү болуп биздин маселе болуп турат, китептерди ижарага берүү маселеси. Шуну биринчи болуп коюп берсеңиздер, себеп азыр параллельно коргоо кеңеште рабочий группада мен өзүм биздин министрликтин презентациясы бар эле, антикоррупция боюнча. Биринчиге которуп берсеңиз. Кандай сунуш бекер ошол боюнча колдоп коелубу? Макул, башка кандай маселелер? Эч ким каршы жокпу? Анда бекители, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Анда баштай берели, Канат Жалилович. Мына биз үчүн сиз кое турган маселе аябай көйгөйлүү. Биз Европа мамлекеттери менен салыштырсак, ички дүң продукт менен салыштырсак, биздин жалпы чыгашалары ошол билим берүү системага аябай көп, биринчи орунда болот. Бирок тилекке каршы ошол системада чоң проблемалар болуп атат. Ошол эле PISA система менен алсак, биз эң акыркы орунда турабыз. Бир четтен түшүнүктүү, себеби биздин өзүбүздүн бюджетибиздин мүмкүнчүлүгүбүз кичине азыраак болуп атат. Бирок өткөн жогорку кеңештин жыйынында түз эле депутаттар айтты, эффективдүүлүктү жакшылап карашыбыз керек. Мына бизге жалпысынан 300 миллион сомдун тегерегинде каражат керек болуп атат, ошол эле китептерге, бирок мүмкүнчүлүктөр азыраак. Биз ошол багытка көп көңүл буруп атабыз. Мисалы, ошол эле аралык каражат институттардан приоритет кылып көп кредитти алдык, китептерди тапшырдык, бирок тилекке каршы бул жерден проблемалар көп эле болуп атат. Анан кийин сиздер да айтып атасыңар, бизге башка мамлекеттерде да, биздин мамлекеттин 10 эсе бай болгон мамлекеттерде да азыркы ошол китептердин аренданын механизми пайдаланып жүрүшөт. Ошон үчүн сиз мына сунуштап атасыңар, реформа кантип, кайсы жактан реформаны жүргүзөбүз. Ошон үчүн сиз доклад сөз сизде. Бирок урматтуу докладчылар, кичине кыскача биз ошол маселелердин баарын жакшылап беребиз. Кичине көбүрөөк убакыт мындай талкуулоого бөлсөк туура эле болот. Кандай дейсиз, мына 5-7 мүнөттө рахмат жетет. Сөз сизде. Урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, аталган маселе жөнүндө Жомарт Кайыпович өзүнүн кириш сөзүндө белгилеп кетти. Статистикага кайрылсак, бизде азыркы учурда 72%га камсыздануу араң ушул жылдары жеткирдик. 5 жылдар мурда мектептерде болгону 40% болчу. Өкмөт тарабынан бөлүнүп жаткан 100 миллион сомдун тегерегинде жасалып жаткан ушундай иштер негизи дагы бир 6-7 жылдын ичинде биз жетиштүү түрдө камсыз кылууга жете албайт экенбиз. Андан тышкары ошол эле фонддун, китептердин фондусун библиотекаларда эскирүүсү тез арада болуп жатканына байланыштуу. Негизи стандарт боюнча 5 жылда бир жолу алмаштырылыш керек ал фонд, жанакы пайдалануудан чыккандан кийин. Бизде ал балдар пайдаланып атканына байланыштуу 3 жылда эле жараксыз болгон китептерди дагы эле ошол китепканаларда сакталып пайдаланууга чыгарган үчүн ушундай акыбалда болуп жатабыз. Башка мамлекеттердин практикасында көбүнчө бул маселени тез арада ошол ижара маселесине кайрылышып, ошондой фонд түзүү аркылуу мектептердин муктаждыктарын бир 2-3 жылдын ичинде толук чечүүгө мүмкүнчүлүктөргө жетишкен. Ошол эле биздин СНГ мамлекеттерге СНГнын алкагындагы мамлекеттер атасак, мына кошуна Тажикстан акыркы 3 жылда толук 100%га жетишип, азыр эркин сатууга да жетишип калды. Аларда деле конституцияларында баягы социалдык коргоо боюнча тиешелүү милдеттери бар.
Бирок мен белгилеп айтып кетишим керек. Бул жерде биздин дагы сунушталып жаткан долбоордо 150 миңдей биздин окуучулар өзгөчө ушул жанагы аз камсыз үй бүлөлөрдөн болгон жана алардын тизмеси бар. Кайсы балдар мына көп балалуу үйлөрдөн, аз камсыз үй бүлөлөрдөн, бир же эки ата энеси биринчи же экинчи группадагы инвалид болгондор, бир эле ата энеси болгон үй бүлөлөргө же болбосо жанагы укук коргоо органдарынын өзүнүн милдетин аткарып турган учурда каза болгон үй бүлөлөрдүн балдары, сөзсүз түрүндө жетим балдар, биздин интернаттарда кармалып окуп жаткан балдарга толук ошол ижарадан бошотуу маселеси ушул токтомдо каралган. Ижара болгону эгерде орто эсеп менен китептин баасы азыр тендерлерде 100 сомдун тегерегинде болсо, ижара 25 сомго сунушталып жатат. Бул нормасын жыл сайын өкмөттүн тиешелүү токтому менен бекитүү маселеси дагы ошол жерде сунушталып жатат. Бирок ошол 25 сом негизи жылына орто эсеп менен окуу жылдын ичинде бир балага 10 китеп келсе, ошондо 250 сом ата энеден ошо кошумча китеп ижарага талап кылынат. 250 сом негизи бир эле айдын ичинде толук төлөнсүн деген маселе жок. Анын жанакы бөлүп 2, 3, 4 жолу жылдын ичинде төлөп берүү маселеси да каралган. Ошонун негизинде бюджетке сиз айткандай кошумча дагы 300 миллиондон ашык сом каражаттар өзгөчө фондко, түзүлгөн фондко түшөт. Анын схемасын эгерде карап көрсөңүздөр, ал жерде ата энелердин төлөмдөрү ошо борбордук казначейство аркылуу топтолот, каражаттар ошол жака барат, топтолот. Министрликтин жана бизге тиешелүү организациялардын так маалыматты жеткирүү гана функциялары калат. Кайсы мектептерде канча китеп, канча кандай түрлөрдөгү китептер жетишпей жатканын, анан биз ошол өзүбүздүн жыл ичинде баягы бюджеттен бөлүнгөн акчаны күтүп отурбай, тез арада ошол заказдарды формировать этип, тендер өткөрүп, издательстволорго жана типографияларга тапшырма берүү менен ушундай иштер башталып, ушул схема аркылуу ишке ашырылат. Мына ушундай сунуштар бар. Мен айтып коеюн, биз 3 жолу бул токтомду өкмөт деңгээлине чейин чыктык. Министрликтерден негизи өкмөт деңгээлине чейин да чыга албай калган учурларыбыз болду. Анткени тиешелүү министрликтерден өзгөчө юстиция министрлигинен бул мыйзамга каршы пикирлер болуп жатканына байланыштуу азыр түз өкмөткө чыгарылып жатат. Рахмат, Канат Жалилович. Кандай суроолор Канат Жалиловичке? Бул көйгөйлүү маселе, ар бир үй бүлөгө тиешелүү маселе. Кыргызстандагы ошон үчүн суроолор барбы, суроолор? Жомарт Эпич, бардык министрликтерден өз учурунда макулчулук алынган. Бир эле юстиция министрлигинен мындай бизге каршы пикир. Ошонун ичинде макул болгондордун ичинде каржы министрлери да бар. Сиздерде барбы? Сиз, Камила Абдыралаковна. Рахмат, урматтуу Жомарт Кайыпович. Канат Жалилович, мына жерде токтом долбоорунун 4 пунктунун 3 абзасын карасаңыз, 3 абзасында коомчулук арасында, ата энелер арасында уюштуруу, түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн деп берилип атат. Бирок бул кезге чейин мен жетектеп турганда бир топ түшүндүрүү иштери жүрдү да, туурабы? Бардык мектептерде протоколдор бар, бул боюнча. Туура, Камила Абдыразаковна, сиз билесиз, биз бул ишти 2 жылдан бери активдүү өзгөчө август конференция мугалимдер менен жана ата энелер менен жолугушууларда ушул көйгөйдүн бири жана аренда механизмин киргизүү боюнча жерлерден, өстөрүнөн, ата энелерден, өзгөчө биздин мугалимдеринен жана жогорку кеңеште бул маселе каралып, биздин билим берүү мыйзамда 45-беренеде
ушундай формулировкада кошумча киргизилген. Мен окуп берсем, аренда учебников в общеобразовательных организациях осуществляется в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке деп уже толуктоолор тиешелүү биздин өзүбүздүн мыйзамыбызга билим берүүбүз киргизилген. Жогорку кеңеште бул маселе каралып, талкууланып, колдоо ээ болгон. Жана бизге түздөн түз өз учурунда тапшырмалар берилген. Мен Жомарт Кайыпович муну эмне үчүн баса белгилеп атам? Себеби канчалык айтпай өткөнүңүздөн айтып атам, өкмөттүн бир саясат кетпеш керек да. Бул коомчулук кандай кабыл алат дегендей мындай депчи. Коомчулуктун колдоо болгон бул маселенин төгөрөгүндө. Экинчиден, бүгүнкү күнү бизде мына конституцияга туура келбейт дегендей мындай деген маселелердин төгөрөгүндө канатчалык өзүңөр түшүндүрдүңөр. Үчүнчүдөн, бул китеп менен биз бүгүнкү күнү мектеп окуучуларын 100%га камсыз кылалы деген саясат, бул өкмөттүн туура саясаты. Мына ошону да коомчулукка туура айтышыбыз керек. 100% камсыз кылыш үчүн 2 миллиарддан ашык акча керек болот деп эсептегенбиз, туурабы? Биз Бул эми эгер өкмөт калса, жаңы даярдалып жаткан жаңы типтеги окуу китептерин киргизип жыл сайын алдыга жылдырсак, ошол каражат азыр болсо муктаждыкты жабыш үчүн, мына мисалы бизге тапшырма берилсин, бюджет аркылуу эле жабабыз десек 600 миллиондой сомду бир эле мындай сумма менен берилиш керек, бирок 600 сомго биздин типографиялар деле бир жылдын ичинде освоениясын жасай албайт. Бул мыйзамды колдош керек, колдоп бериңиздер, мен да суранат элем. Бул өтө маанилүү, себеби министрликтин деңгээлинде, мына мурунку өкмөттүн деңгээлинде бул боюнча иштер, абдан көп иштер жүргүзүлгөн. Буюрса, мен колдойм бул. Дагы суроолор, сунуштар силерге. Жомарт Кайыпович, рұқсат болса, Канжалиевич, биз ушул бир кандайдыр бир убакта ушуну ойлоно баштадык эле да, анан кийин киргизебиз деп. Мына планшетникке өтүү боюнча бул эми бүгүнкү заманбап талаптардын бири болуп атат да. Кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин баары бир көп нерселер ошо электрондук китеп болуп планшетникке калып калат да. Анан бир убактарда биз санап да көргөнбүз. Эгерде жалпысынан бир чоң компаниялар менен сүйлөшүп, жерден чыгарып, ошонун ичине программасын берип кетсе, арзан эле болуп калат экен да. Эми абдан жакшы жактары көп эле да, ушул боюнча кандай иштер жүрүп атат, биз качан өтүп атабыз, ошончо бир эме барбы? Негизи электронный вариантын бирге чыгарууга биз ушу 2 жылдан бери бул маселенин үстүндө иштеп жатабыз. Анткени жаңы муундагы китептер даярдалып жатат. Өзгөчө 1-класстан баштап 4-класска чейин жаңы методиканын негизинде иштелип чыккан китептер менен камсыз кылууга Кудай буйрса ушул жылы жетишебиз. 5-9 класстар үчүн китептер кайсы жаңы типтеги китептер иштелип чыкса, анын параллелдүү түрдө биздин тендерный заявканын ичинде ошол жанакы электронный оболочкасын, то есть версиясын даярдоодагы талабы коюлат. Бир ой бар, Жомарт Кайыпович, бүтүп коеюн. Биз ушу көп учурларда балдарды тарбиялоодо ушу негизинен эле мамлекеттин үстүнө жүктөп коюп атабыз да. Энетанын жоопкерчилигин көп учурларда унутуп коебуз. Негизги ошол жоопкерчиликти энета өзү да алыш керек да. Анткени ал баланы өстүрүп чоңойтот, кийин ошол баланын убайымын көрөт. Ушул жагынан болгондо, эгерде бир гана ушу мамлекет берет дебей, биринчиден жоопкерчиликти, экинчиден сапатын, үчүнчүдөн ошол үй бүлө менен мамлекет биригип ошо келечек муунду тарбиялайт десек, ушундай жолго барышыбыз керек. Анткени ошондой болуп, акча төлөп калса, энетасы да айтат, бул китепти айрыба, биз акча төлөгөнбүз депчи. Көп учурларда китепке биз окуп жүргөндө абдан катуу тартип эле да, билесиңер, китепке чийип койсок урушчу. Эмне үчүн чийип койдуң деп. Эчтеке баягы булгабай, ушу таза кармаганга аракет кылчу элек да. Акыркы учурларда ушулардын баары кетип калганда, мен ойлойм, мүмкүн ушундай бир жол менен биз келечекте мындай китепке окуу куралдарына аяр мамилеге барабыз. Мен ойлойм, буну баарыбыз колдоп беребиз.
Рахмат, Эргович. Алиасбек Тулбашевич. Урматтуу премьер агай, урматтуу Канат агай, өткөндө бир мамлекетке барганда сиз бир компьютердин үлгүсүн алып келдиңиз эле. Ошону айттыңыз эле, 5 китептин акчасы бир компьютер болуп калат экен, ошонун ичине бүттүк материалды киргизип койсок болот экен деп бир сунуш киргизген сөзүңүздө бар го. Эгерде ошону ишке ашырсак, ошону китеп чыгаргандан арзанга чөп бекен, же барабар болуп калат бекен, же кымбат болуп калабы? Биринчи даярдаш үчүн жана киргизиш үчүн жанакыдай планшет аркылуу бир топ эле кымбат болот. Миллиард сомдон ашыгыраак болуп калат баарын капсыз үчүн. Бирок этап менен киргизсе андан аз сумма болот. Бирок биринчи чыгымдар жанакыдай кымбат болот. Андан кийинки чыгымдар китеп чыгаруудан бир топ арзан болот. Агай, усатып бүтүп койгон агай. Бүтүп кой. Биз жана бизде 35 миң, 37 миң бала окуйт. Жылыначы. Биз азыр китептерди ушундай мамиле кылып атабыз. Ар бир китепти Темир агай айткандай биз көзөмөлгө өткөнбүз азырчы. Башка жолу жок. Биз аны кошумчалап жаңырта албай атабыз да. Ошого байланыштуу биз ар бир китепке азыр өзгөчө мамиле кылып калдык. Бирок тилекке каршы баардык нерсе эскерет. Китеп да эскерет, кийим да эскерет дегендей, адам деле карайт дегендей. Ошондуктан бул айтып аткан сунушту агай мен туура деп ойлойм, колдош керек. Мен бир гана нерсе каалоом бар да, жанагы жерде жүрөт баягы социалдык мал обеспечениелерге бекер камсыз кылуу, көп балалуу үй бүлөлөргө туура. Анан момундай нерседен алыс болсоңуздар да, жанагы аренда китептерди мектепке бересиздер да. Анан аренда платасын силер талап кыласыздар, кийин анан чогултулбай калган жагын анан мугалимдердин айлыгынан чогултуп, директордун айлыгынан чогулткан деген нерселерден алыс болсоңуздар деп, күн мурун таанышуу механизминде тактап алсаңыздар. Бул жерде эми көрсөтүлүп тур, бирок мындан аркысы кандай инструкциянын деңгээлинде кандайдыр бир так механизм болбосо, кийин жанагындай башталып наразычылык болушу мүмкүн да. Рахмат. Жомарт Кайыпович, рахмат. Канат Жалилович, суроода коммерциялык багытта иштеп аткан мектептердин саны канчадыр? Социалдык багыт, жалпы билим берүү мектептер, а вот коммерциялык мектептер канча элдин окуучулардын пайызын камтыйт? Өтө эле аз. Бизде баягы Сибат системасынын 17 мектеби бар. Андан тышкары дагы бир 15 мындай жеке менчик мектептер анча көп жанакыдай санды камтыбайт, алар аз сандуу мектептер. Бирок жанакы коммерциялык деп айтсак, бизде азыр ата-энелер ошо китептердин жоктугуна байланыштуу мына өкмөт өзү басып чыгара албай, камсыз кыла албай аткан учурда жанакы башка жол менен чыгарып, копия кылып туруп, анан окшоштуруп чыгарган подвалдардан 300 сомдон сатып алууга муктаж болуп жатат. Ал затраталар негизи ижарага алган затрата экөөнү салыштырмалуу түрдө 10 эсе арзаныраак болуп калат. Ижарага төлөп берип туруп, анан камсыз болуп жанакыдай подпольный немелерди сатып алууга өтпөгөнү. Мамлекет өзүнө милдетти алган, Конституцияда ошондой укук биздин ар бир жаранга берилген, бекер билим алуу маселеси бар, аны биз камсыз кылышыбыз керек. Бирок ошол убакта биздин жарандар элдин мүмкүнчүлүктөрүнө жараша мүмкүнчүлүк чок адамдар деле мисалы үчүн дотация алып атат да. Бул жалаң эле окуу тарабында эмес, башка тараптарда да. Анан ушунун негизинде бир ошол биз өкмөт саясат жүргүзүп, жардам бергендерге жардам берип, мисалы үчүн коммерциялык мүмкүнчүлүгү болгон жагынан ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берсек, мүмкүн биздин бюджетке болгондагы мамлекеттин милдети дагы кичине басым азаялуу деген ойда. Ушуга кандай карайсыз? Мен сизди колдойт элем толук бул маселе боюнча. Туура биз эске алып иштейбиз. Рахмат дагы спикерлер. Юстиция министри эмне силер бердиңерби? Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, Канат Жалилович белгилеп кеткендей, Юстиция министрлиги бир нече жолу терс корутунду берген бул токтом долбооруна. Себеби Кыргыз Республикасынын конституциясынын жоболоруна туура келбейт деп. Ошол позицияда турабыз. Конкретно эмне деген кайсы? Кыскача айтканда, мамлекет тарабынан акысыз билим берүү системасы түзүлүшү, камсыздалышы керек деген жобосуна туура келбейт. Биз сөзүбүздүн аргументтерибизди бул боюнча айттык. Негизи бул
мамлекет өзүнүн милдетин мугалимдердин айлыгын төлөп берүү менен мектептин өзүнүн имаратын куруп берип дагы аны сактап жылытып иштетүүгө бүт немесин каражаттарын мамлекет өзүнө алып атат. Бул окуу куралы. Ошол окуу курал катары биз балдарыбызга кээ бир учурларда ручка, тетрадь деле сатып берүүгө муктаж болуп жатсак, бул жерде биз толук сатып алуу жөнүндө сөз кылган жокпуз. Ошол мамлекет чыгарып аткан китептин болгону 20% баасын арендага төлөп турса, толук камсыз кылууга мүмкүнчүлүк жана сактоого жана учетун дагы жакшыртууга мүмкүнчүлүктөр көбөйөт деген өзүбүздүн аргументтерибизди айтып жатканбыз. Бул жерде мен дагы образование, они же булар мугалимдердин айлыгына мамлекет алып атат да. Бул китеп куралы, бул сумканы алгандай эле, форманы алгандай эле сөз да. А за то, что они обучают, мы же деньги не берем. Бул деген жанагы көтөргөн сумка сыяктуу эле окуу куралдары да. Ручканы сатып бербейт мамлекет, жаза турган. Сызгычын сатып бербейт мамлекет. Ошол эле сыяктуу караса, ушул жакты ушундай трактовка кылса болбой эле деген да. Дагы кандай комментарийлер бар? Мен ойлойм бул жерде Республикасынын жоболору дагы ошондой эле нормалары конституцияда бар, бирок ошону менен аренда схемасы иштеп жатат. Өзбекстанда дагы атайын ошондой фонд аренда учебников деп түзүлгөн. Президенттин өзүнүн жана жобосу менен ошону менен алар иштешип дагы камсыз кылып, негизи толук ушу 100% камсыз кылып жаңылатууга мүмкүнчүлүктөргө жетишкен. Российская Федерация дагы ошол ата-энелерден чогулткан каражаттардын ичинде атайын ушу китептерди жаңылатуу боюнча дагы каражаттар, төлөмдөр да каралган. Мына ушул жерде өтө об образовании статьялары да көрсөтүлгөн. Бизде 41-8 бул Россиянын образованиясы жана билим берүү мыйзамынан алынган. Мен ошонун боюнча да айтайын деп аткам. Ошол эле Россия Федерация, Армения, Молдова, Беларусь, Өзбекстан, Таджикстан, Грузия, Латвияда алардын конституцияларда ошол норманы киргизип, бирок алар аренданы такнакай эле пайдаланып жүрүшөт. Сиз ошого кандай жооп бересиз? биз билим берүү министрлиги менен бир нече жолу талкуулаганбыз бул маселени. Конституциянын нормаларын чечмелегенге биздин укугубуз жок, бирок бардык мыйзамдарды карап чыгып, билим берүү мыйзамын дагы карап чыгып, биз корутундууну бергенде негизги окуу программасына ошол программаларын мен азыр бир нерсе эсимде жок, жарым жыл болуп кетти биз талкуулаганыбызга. Ошол жерде жана китептерди дагы акысыз берүү окуу программасына кирет деп бир норма бар эле да, ошого таянган болчубуз. Бул позицияда сиз азыркыга чейин турасызбы же кандай? Урматтуу Жомартович, урматтуу Канажалович, бир эле суроо. Коомдук угуулар бул маселе боюнча болгонбу, жыйынтыгы натыйжа кандай? Биз бул маселе боюнча коомдук угууларды дагы жасадык. Өзүбүздүн министрлик алдына атайын жанагы өкмөт, бейөкмөт өкүлдөрүн да чакырганбыз. Ар кайсы тармактагы эксперттер менен да макулдашканбыз. Бул маселени мен айткандай опрос катары дагы атайын изилдөө жүргүзгөнбүз. 60% биздин окуучулар ошо китептин жоктугу мектептин эң мындай бир кандай начарлыгы окууга барбоого бир түрткү берген себеп деп көрсөтүп жатышат. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мындай юстиция министрлиги каршы чыкса, биз колдой алабызбы же колдой албайбызбы? Бул жакшылап карашыбыз керек. Эми мен баягы сиздер үчүн да, башка юристтер боюнча да анча-мынча сөздөрүм бар. Кээ бир отделдер, министрликтер жок деп айтып, өздөрү сунуштарды киргизбей атат. Мына биздин юридикалык отделдин позициясы көп убакыт ошонун тегерегинде болуп атат. Эми силердин биздин бир четтен силердин ойлорду сыйлашыбыз керек, бирок силер өкмөт мүчөлөрү, силер мамлекеттик аудитор эмессиңер. Ошон үчүн бул жерден жакшылап карашыбыз керек. Менин оюмча, алар
вето укугу бар министрликтин, бирок коомчулук баары билсин силердин позицияңарды. Уважаемые члены правительства, уважаемый Жамал Петрович, выход из этой ситуации один. Нужно определить толкование статьи Конституции, понимание бесплатное образование. Потому что правильно здесь высказывалось мнение о том, что в понятии бесплатного образования. То, что государство уже перечислялось, выдает, это и считается бесплатное образование. Книга и атрибутика, которая необходима ученику, когда он идет в школу, это является уже приоритетом родителей, а не государства. Поэтому, раз возник такой вопрос, тут единственный выход, чтобы Джогор Куканеш дал толкование этой статьи. Спасибо. Жомарт Кайыпович, если позволите, поскольку я думаю, что все-таки большинство членов правительства и в обществе, может быть, поэтому единого мнения пока что, такого сформированного, еще как бы некоторые сомневаются. Я думаю, что действительно надо взять время. Давайте мы это еще раз проведем, общественное слушание, толкование, возможно. Жакшы эле сунуш түшүп атат. Менин оюмча, ошол юстиция министрлиги менен силер жакшылап иштешиңер керек. Мына силерде да прецедентное право деген бар. Баягы биз айткан мамлекеттерде да ошондой противоречие сиз айткандай бар. Бирок алар чыгып атышат. Жакшы эле аренда менен. Силер ошону окуп чыкпайсыңар. Балким керек болсо алар менен сүйлөшүп, өзүңөрдүн кесиптештери менен башка мамлекеттердечи. Ал ошол коллизияны чыгып атышат да, эмне үчүн биз чыга албайбыз? Ошон үчүн мына мен сунуштасам, дагы бир жумадай берели. Баарыбыз жалпысынан мен көрүп атам, атмосфераны баарыбыз эле колдоп атабыз, бирок бир жуманын ичинде канат сиз мына юстиция министрлиги менен аягына чейин ошол проблеманы чечиңиз керек. Бирок мен дагы бир сер айтып коеюн. Ар бирөөбүз бул деген жоопкерчиликти алышыбыз керек. Анан кийин тигиндей болбойт, мына болбойт. Болбош керек. Бул жолдорду издешибиз керек да. Макулбу? Башка сунуш пикирлер. Жалгалы. У меня есть пара замечаний. Эти замечания касаются следующего. Вот пункт 4. Министерство образования совместно с Минфином открыть в Центральном казначействе счет. Проблемы в открытии счета нет, но до открытия счета мы не сможем открыть счет до тех пор, пока не будут внесены изменения в единый реестр государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти. Нужно сначала вот здесь вписать пункт о том, чтобы внести изменения соответствующего характера, предусматривающие оказание такой услуги, а потом мы откроем спецсчет. Это один момент. Это непосредственно к тексту постановления. И есть несколько замечаний к тексту положения. Относительно 12 пункта здесь написано, что Министерство образования составляет заказ на разработку и издание учебников и утверждает Министерство финансов. Я думаю, что такой необходимости нет. Утверждение Министерства финансов не обязательно, можно просто предоставлять для сведения Министерства финансов. Это касательно 12 пункта. 13 пункт. Здесь говорится о том, что Министерство финансов в течение месяца, не позднее месяца со дня направления, должно провести тендер. Но, наверное, и раньше тут в положении сказано, за счет каких средств. Я думаю, что тендер, который касаться будет вот этих средств от аренды, Министерство образования сможет провести в течение того периода, который указан. Средства, которые выделяются, предусматриваются в республиканском бюджете непосредственно за счет бюджетных средств, выделяются по мере поступления доходов в бюджет, поэтому в течение месяца тендеры они не смогут провести. Либо нужно этот пункт доработать с учетом этого, либо исключить этот пункт, 13. Относительно 15 пункта. Здесь прописано о том, как должна быть рассчитана сумма аренды. Ну, во-первых, сумма аренды в любом случае должна согласовываться с антимонопольным комитетом и прорабатываться с антимонопольным комитетом. Во-вторых, получается так, что если рассчитывать как написано, то арендная плата за учебники будет различна. Мне кажется, нам кажется, Министерству финансов, что дифференциация размера арендной платы должна варьироваться в зависимости от того, для каких классов предназначены эти учебники.
Вот я просила бы принять к сведению мнение Министерства финансов при доработке документов. Спасибо. Спасибо. Ну вот Канат Джалилов сказал, что у вас нет замечаний. Ну, принципиальных замечаний, что они возражают против схемы аренды, нет. Это уточняющего характера, которые могут быть Нам приняты надо к до сведению. конца доводить. Да. Если Просто есть, вы раньше я сейчас должны были слышал, это но согласовывать. просьба письменно тогда Рабек предоставить. Сакенович, это надо решать до заседания. Чего мы спорим здесь по мелочам? В связи с тем, что замечания министра в рабочем порядке не удалось снять, Нет, вот их замечания, вот их замечания. Мы все свои основные замечания сняли, но при доработке, видимо, проектов и положения проекта постановления вот там возникли какие-то нюансы, поэтому мы сейчас их озвучим. Возможно, уже мы учли все, а текст остался у них старый, потому что мы на правительство. Давайте вы. Может быть, да. Екінші мәселе бойынша бұл деген айыл чарба бойынша болып атат. Мен бір нәрсені айтайын деп атам, ақырғы 20 жылдың ішінде айыл чарбасын сөз менен эле колдоп келе жатабыз. Ушул багытта реалдуу иш алып барышыбыз керек. Кыргызстандын мал чарбасы бул деген айыл чарбанын алдыңкы тармагы болуп эсептелет. Биздин өлкөбүздө табигый шарттар мал чарбанын бардык тармактарын өнүктүрүүгө абдан ыңгайлуу. Ошон үчүн бул жерден сөзсүз биз көңүл бурушубуз керек. Азыркы убакта айыл чарба ичкирүү продуктунун пайызын алсак, жылына-жылга түшүп атат. Бул деген көп жакшы факт эмес. Бирок бул жерден биз бардык жагынан айыл чарбага көңүл бурушубуз керек. Мына приоритеттин негизинен биз былтыр 3,5 миллиард сом, быйыл дагы 1,5 миллиард сом субсидия берип атабыз. Ошол эле түрк насыясынын алкагында 480 миң АКШ доллар бөлүнүп, ага айыл чарба малды жасалма уруктандыруу боюнча 300 комплект сатып алынды. Азыр болсо айыл аймактарында таратылып жатат. Мына биздин жаңы министрибиз ошол тегерегинде чоң идеялар бар, жакшы идеялар бар. Анан кийин айыл чарба министри ошол маселесин биздин жыйынына киргизип атат. Ошон үчүн сөз сизде, Талабек Каримбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү жана жыйындын катышуучулары. Ушул Кыргыз Республикасынын асыл тукум жана асылдандыруу иштеринин абалын өкмөттүн заседаниясына алып чыкканыбыздын бирден бир себеби өзүңүздөр билесиздер, айыл чарбасында эки өзөк бар. Дыйканчылык тармагында үйрөнчүлүк болсо өзөгү, дыйканчылыктын мал чарбасында бул асыл тукум пародолугу. Бүгүнкү күндө салыштырмалуу эгер айтсак, мамлекеттик асыл тукум заводдору бизде 9 бар. Фермердик асыл тукум заводдору мына таблицада көргөндөр 11, фермердик асыл тукум фермалар 142 бар да. Бирок ошолордун саны бизге эмнени айтат? Мына келерки таблицаны көргөндө эгер 1990 жылы биздин Кыргызстанда ирим малдын саны 1 миллион 205 миң болсо, бүгүнкү күндө 1 миллион 404 чыкты. Бирок анын асылдуулугун карап көрсөк, эгер 90 жылы 55 миң асыл тукум болсо, азыр 14 миң эле. То есть 1,5%ке түштү да, а мурда 4,16% болчу. Ошондой эле показатель мына кой эчкилер боюнча да 5,5% асыл мал болсо, азыркы күндө 1%ке түштү. Ушул мындай көрсөткүч бардык мал боюнча сакталып келүүдө да, ал бул эмнени берет деген сөз. Бул бизде эгер 90 жылы бир орточо уйдан сүттө 3 миң килограмм сагып алсак, былтыркы күнгө 2 миң эле килограмм сагып алып атканбыз. Ал эми ошол эле ичинде бул пародалуу уйлардан 3650 килограмм болсо, азыркы күндө 3190-га түштүк. Мунун баарынын бир эле себеби бар да, бизде пародалуулук өтө ылдый түшүп кеткен. Мына баарыбыз ошо билебиз, айыл чарбасындагы малдарды көргөндө эле баягы илгерки кылчык жүндүү эмес, уяң жүндүү койлор жок, бүт аралашкан, куйруктуу койлор басып кеткен, уйлардын болсо аралаш ылдый түшүп кеткен, пародасы
породасы боюнча да өтө начар абалга туш келдик. Анын себеби мына келерки таблицадан көрсөңүздөр 2003 жылы бизде аныкташ ушунда эң акыркы эзеп 2003 жылы жүрүп 2003 жылы мына 31%ке чейин кой эчкинин малдардын проценти породалуу болгон, ири мүйүздүү малдардын 24%, тооктор 32%, жылкы менен чочколордун 14-20% породаларга талаптарына жооп берген. Ал эми азыркы андан бери 11 жыл өтсө да биздин каражаттын жогуна мындай эсеп жүргүзгөн эмес, мүмкүнчүлүк болгон эмес. Малдарды булардын баарынын негизги себеби бизде малдарды жасалма уруктандыруу иши абдан токтоп калганда, мына 2013 жылга бизде Кыргызстанда 170 жасалма уруктандыруу пункт иштеген. Ага чейин иштеген баягы уруктандыруу пункттарынын өтө начардыгынан фермерлердин көпчүлүгү малды уруктандыруудан начар белгисиз өндүргүч букаларды пайдаланышып, мунун натыйжасы боюнча малдын тукумунун начарлашы жана жугуштуу оорулардын кеңири таркалышы катталганда, мына акыркы жылы мына Түркиянын Азиясын алкаганда $480 миң айыл чарба малдарын жасалма уруктандыруу боюнча 300 дана жабдуулар сатылып алынган. Анын 200-ü 2013 жылы таркатылып, мына быйыл 2014-кө 14 жасалма уруктандыруу пункту ачылып атат. Мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 18 март 2013 жылдагы 138 токтом менен Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынан мурунку элита мамлекеттик көмөк чарбасы Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигине 3 миллион 400 миң сомдук 2005-2009 жылдары топтолгон карыздары менен балансына өткөрүлгөндө, ошол үчүн бул элита чарбасы азыркы күндө өзүн өзү араң багып, мына токтом менен 2015-тен баштап өзүн өзү каржылоо көтмөк. Бул единственный ушундай иш чарба, бул жерде жанагы жасалма уруктанды сактоочу ошол азотту жасалуучу завод бар да, бул эски 20-30 жыл болуп калган, ошонун мүмкүнчүлүгү да өтө начар болгондон Кыргызстандын бардыгын жана жасалма урук пункттарын азот менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү да аз. Бул жака жардам болуш керек. Ал эми ушул мындай пункттардын астыгынан мына биздин келерки таблица көрсөңүздөр, ири мүйүздүү малдарды жасалма уруктандыруу карап көрсөң, мына 90 жылы 435 жасалма уруктандыруу пункту болуп, 75% уже баш урук 75% камсыз болсо, бүгүнкү күндө болгону былтыр 33,5% болгон. А бүгүнкү күндө мына жанагы 200 жасалма уруктандыруунун пайдалануу менен 5,7-ге көбөйтүлдү деген бар да. Мына мындан кийин мына 500 ошол жасалма уруктандыруу жолу менен элибиздеги жанагы башаламан куудурулуп аткан малдын санын азайтуу максатында Кыргызстан бар ичинде 500-ге жакын жасалма уруктандыруу пунктун ачылгандан кийин ушул маселени көтөрүп чыгып, кичине элита станциясына жардам көрсөтүп, анын 3,5–3 миллион 300 миңдик карызын кессек, ошол 2015 жылдан баштап бул өзүн өзүн каржылап, породолук состав жакшыртат эле да. Мына биздин расчет боюнча ошо жылына 500 уруктандыруу пункттары иштеп, ар бир 150 миңден баш жасалма жол менен уруктандырып жүрүп отсак, 18 жылга чейин уруктандырылган породолуу мал чарбачылыгынын состав деңгээли 35–40%га чейин көтөрүлмөк да. Ошол породолуулуктун көтөрүлгөнүнүн негизинде эт, сүт жана жүндүн көбөйгөнүнүн эсебинен айыл чарба продукциясы кошумча 13 миллиард сомдон ашык киреше түшөт. Мал чарба продукцияларын экспорттоо көбөймөк, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу камсыздалат. Эң негизги айыл жергесинде турмуштун жашоо деңгээли жакшырылат эле. Бул жөнүндө мына акыркы таблицада биз кенен расчетторун көрсөткөнбүз. Кандай жолдор менен чыксак ушундай кечки породолуктарды көбөйтө алабыз деп. Булардын чечүү жолдору жанагыдай маселе, эң негизги маселеси
элитанын бир регионда 1-2 пункт ачсак деген маселе болчу. Мына Чүй районунда, Чүй областында бизде элита болсо, эми түштүктө бир ушундай пункт ачсак, түштүк жергесинде региондордогу малдын асылдуулугун 2 эсеге көбөйтүп болсо болот эле да, 2 эселе. Анткени ал жакка да бул жак Чүйдөн азыр жана азотто апарып ташып апарууга да каражаттын тартыштыгы жолто болуп аткан мезгил. Ошону жерин ачып койсок, ошол түштүк регионду жашал муруктар менен камсыз кылуу 2-3 эсеге жогоруламак. Ал эми жалпы эле Кыргызстан боюнча маселени көтөрүп чыга турган болсок, ошо Кыргызстандын мал чарбачылыгын камсызган тажрыйба станциялары бар, ошолордун 30 миллион 800 миң сомдук өкмөткө карыздары бар, ар кандай кредиттерден. Ошонун карызын жоюу боюнча да маселени биз азыр көтөрүп эле бир айтып коелу деп чечтик. Кийинки маселеде ушул илим изилдөө институттарын, мал чарбачылык институттарынын маселелери каралган убакта оптимизациянын негизинде буга кайрылып келебиз деген сунуш менен. Негизгиси ушу мен ушу өкмөт мүчөлөрүнөн суранар элем. Азыркы күндө биз ушу элита асыл тукум станциясынын ишин жолго коюуга азыркы күндө жанагы 3 миллион 300 миң карызын кечип туруп, өзүнүн быйылча кармап турсак, анан кийин жергиликтүү жетишерлик жерин бөлүп берсек, өзүн өзү карызлап кетет, өкмөттүк предприятие болупчу. Биздин элибизге айыл чарба дыйкандарына, фермерлерге породалуу уруктарды алып келүүгө, ошолорду жайылтууга жакшы эле жардам болмок. Себеби мына биз быйыл жанагы Американын USAID-ын жардамы менен ошо жогорку продуктылуу кунайындарды, букаларды алып келдик. Мен өзүм да барып 2-3 чарбадан көрүп келдим. Алардын жөнөкөйлүү выходу, эгер биздин Кыргызстандын малына 50% ет чыкса, алардын минимум 65% чыгат экен да. Бул ошол еттин жанагы малдын структурасы башкачараак болот экен. Ошон үчүн биз ошолордун уругун алып келип, азыр букалары бар. Ошону жайылтып алсак деген эң негизги максатта. Рахмат. Суроо Балайбек кандай киши барбы? Бар эле, түшүнүктүүбү? Мнение бар да. Эми албетте сиздин айтканыңыздын көп нерсеси менен макул болобуз, бирок бизде бир тобокелчилик бар да. Азыр элитаны сизге кайра берип, мамлекеттик кылып, бюджеттен алып койсок, эффективдүүлүгү кандай болот деген. Биз мамлекеттик ишканалардын баарын көрүп атпайбыз. Мына бүгүн эле атайын комиссия карап, сиздердин өкүлүңүздөр менен, айыл чарба өкүлү менен биз айыл чарба корпорациясын карап көрдүк. Убагында 500 миллион сом берип, накталай акча берип иштеттиле, мамлекеттик ишкана кылып. Бүгүнкү күндө мына банкрот болуп отурат. Акчалардын баары жок. Анан эртеңки күндө дагы ушу мамлекеттик ишкана ошондой болуп кетпеш керек да. Мунун бир жана башкаруу системасын, анын көзөмөлүн биз катуу карап чыгышыбыз керек. Болбосо акчаларды сала беребиз. Анан 1-3-4 жыл өткөндөн кийин кайра карызын кечип беребиз деп калабыз да. Бул бир ой. Анан экинчи ойду бир эске алып койсоңуздар, мына азыр малдар жайытка чыга баштайт. Бүгүнкү түшкөн маалымат боюнча вакцинация болбой жатат дейт. Биопрепараттар ушул убакка чейин алынып келинген жок дейт. Эгер ушундай боло турган болсо, бизде жана жугуштуу оорулардын коркунучу абдан чоң чыгат да. Ушул боюнча бир маалымат берип койсоңуз, эмне иштерди болуп атат, жанагындай коркунуч кетеби болбосо, жайытка чыгып кетсе, анан оорулуу болуп түшсө, баягы сузактай болуп жүрбөсүн койлордун баары тең.